Бул залдагы дуал беттерине илинген сүрөттөрдүн баары кыргыз эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевдин эмгектери. Батыр Жалиев бир тармак аркылуу сүрөт тартпастан ар тараптуу талант болгон. Мисалы, май боектору менен сүрөттөрдү чиймелеп, андан сырткары мындай болгон жыгачтарга дагы өзгөчө жан киргизген. Батыр Жалиевдин мындай эмгектери жүздөп саналат. Бұл жерде табиғаттан, мысалы, мына талда, ортасы чириген талдар болғанда қарыған. Мына, мысалы, үйдің алдындағы мына 3 тал. Ошолорды қия баштағанда, ошолорды алып қалып, мындай қарағандағы, бұл мынаға ұқсас екен, мынандай ұқсас екен деп тұрып, өзі тематика қойып, өзі жасай баштаған. Анан кейін башқа тамырларды алып келіп, башқа жаңғақтың тамыры, өріктің манша-мынша бұтақтарынан өзі кесіп, мынандай бір образға келтіріп, темі қойып тұрғаннан кейін жасап. Батыр Жалиев көркөм сүрөт өнөрүндө өзүнүн өзгөчө кол тамгасын калтырган улуу талант. Кыргыз эл сүрөтчүсү улуттук турмушту, жаратылыш менен адамдын ички дүйнөсүн айкалыштырып, бир нече багытта чыгармачылык менен изденген. Уулу Улан Жалиев атасы бир күн да сүрөт тартпай өткөрбөгөнүн эскерет. Ошондой эле белгилүү кыл калемгер өмүрүнүн акыркы 3 жылында көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган, бирок көзү көрбөй калганына карабастан 1 жыл бою калемин таштабай эмгектенгенин айтат. Атамын башка сүрөтчүлөрдүн дагы бир айырмачылыгы эртең менен чай кайнагыча бир чыгарма жаратып койчу да, көрдүңүзбү? Чайды ичип коюп, анан кийин коомдук иштерге да өтө көп катышкан. 3 жыл көзү ажыр көрбөй калды. Ошол учурда 1 жыл көзү көрбөй маркер менен тартты. Бир 30-40 менен тартылган 1 жылдан кийин совсем эчтеке алиги боз нерселерде көрүнбөй калгандан кийин анан тартпай койду. Көзү тирүү болгондо таланттуу сүрөтчү Батыр Жалиев 90 жашка чыкмак. Ушул маареке карата Ош шаарындагы Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейинде анын эмгектеринин көргөзмөсү уюштурулду. Замандаштары дуал беттерине илинген сүрөттөрдү көрүп, Батыр Жалиевдин башка сүрөтчүлөрдөн өзгөчөлүгүнүн кол тамгасы бар экенин белгилешет. Бул кишиде жаратылыш дагы, адамдын кебете кепшири бардыгына кызыккан адам болгондо өтө мунун эмгекчил, көп нерсеге таасирленип, көп нерсени жасагысы келген адам. Бул киши дагы бир жагы бар бул адамдынчы. Бул акварелист деп коет. Сумер боек менен иштейт го. Ушундай акварель иштеринин бир серияларын жараткан адам да. Казыр эле сүрөтчү акварелист боло албайт. Бул киши ошол биз жаш элек фонддо, сүрөтчүлөр фондунда Шафеев деген, Горбунов деген акварелди күчтүү тарткан, Ахунт деген адамдар болгондо, Батыр экен болсо, ошолордон кем калбай акварель жагында өздөштүргөн да. Кыргыз эл сүрөтчүсү Батыр Жалиев 1964-жылы Фрунзе шаарындагы көркөм сүрөт окуу жайын бүтүргөн. СССР сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Анын эмгектери бүгүнкү күндө Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде, ошондой эле чет өлкөлөрдөгү жеке коллекцияларда сакталууда. Анын эмгектери бүгүн кыргыз искусствосунун баалуу мурасы катары бааланат. Самара Асанова, Рона Дешефелтер, Ош шаары.